Туғандар, қараңыздар, авторына Криомдың 5-ші сектор бұйырса, ушул 5-ші сектордағы автоунаалардын баалары кандай болуп калды, эмне болуп калды, ошолордун бардыгын обзор кылган видеобузду баштап отурабыз иншалла. Каналга кош келиптирсиздер. Анан видеонун башында дагы айта кетейин, мен авторынака көп деле келбейм. 2 жума болду болчу керек, мурунку келгенимде. Вот ошонун бери келелектин. Азыр эми буюрса баштадык. А бул 5-ші секторду көпчүлүк мекендештерибиз, бир туугандарыбыз билгендей эле, ушул жерде алды сатты көбүрөөк болот. Лайктан басып катталып элек болсоңуздар, катталып коюңуздар. 5-ден тартып баштадык. Буюрса бул пролет менен киребиз. Каяган ачып кетебиз? Неизвестно. Кеттик анда эмесе Toyota Vist деп коет. Toyota Vist'тен баштап коелу. 2002-жылкы 256.000 бир нерсе пробег болуп атат. Оригинал дейт, 1.5 бензин, автомат, абалы өтө жакшы дейт, кондиционер работает. 520.000 сом. 0501 33 13 21 менен карап көрөсүздөр. Серебристый Toyota Vist. Резинкалары сонун абалда экен, дискалары коюлма, ичи ачык болду экенби? Кечки базар болгондуктан саат 17:10 болуп атат. Элдин көпчүлүгү кетти окшойт. Бул номери жок, демек привозной окшойт. Айтор билбейбиз. Жаныбызда эмне? Газ, бензин, Nissan эмне болуп калат? Nissan Primera дейт. Nissan Primera, пробег оригинал, 2003-жылкы 810 расходу менен, автомат коробка. Отличное состояние, 420.000 сом, 502 31 36 34. Чехолдун жакшы салып коюп тур. Бул штампоонун өзүнүн темир дискасында экен. Полусфера тонировка, полиролдон бериптир, жылтыратыптыр, салонду жакшы карап тур. Автомат коробка, рулунда чехол жакшы. Айтор бул деле чабык. Мен эксперт парк менен иштейм, жана силерге да бул паркка кошулууну сунуштайм. Парктын комиссиясы суткасына болгон 55 сом. Жана ал ошол сиз иштеген күнү гана чечилет. Иштебей калып, жеке жумуштар менен жүрүп, выходной кылсаңыз 55 сом чечилбейт. Же болбосо дагы башка варианты бар. Бул ар бир заказдан 4 сомдон алынат, же болбосо ар бир заказдан 2%дан гана чечилет. Каалаган шартты тандап алып иштесеңиз болот. 24/7 техникалык колдоо бар. Акча чечип алуу комиссиясыз. Анан ийгиликтүү бул паркка кошулуп фотоконтролдон өткөндөн кийин балансыңызга саламдашуу катары 100 сом бонус болчу. Анан эксперт паркта дүйнө жүзү боюнча иштеген уникалдуу рефералдык программасы бар. Бул мисалы сиз Россияда же Кыргызстанда болуп туруп, жакын адамыңызды, досуңузду, таанышыңызды ушул паркка чыгарып коштуруп, ал иштеп кеткен болсо, сизге буюрса 1000 сом бонус катары түшөт ар бир чакырылган адамга. Ошентип дагы киришеңизди көбөйтсөңүз болот. Көрсөтүлгөн телефон номурга азыр байланышка чыксаңыз, адистер силерге толук маалымат берип, суроолорго жооп берип, заматта эле паркка кошуп коет. Ошол туугандар, барыңыздарга ассаламу алейкум. Универсал Audi A6 болуп калыптыр. Пробег тоже оригинал дейт. 2004-жылкы 1.9 дизель, механика 6 ступка дейт. Так, в хорошем состоянии, 420.000 сом. 552 90 30 99. Колпактары жок, куюлма диска менен, полусфера тоже тонировка, багаж үстүндө бар экен, карагыла. Абалы жакшы экен. Выхлопты жерге каратып коюп тур. Кызыккандар болсо универсалдан бул жака карайбыз. Toyota Avensis тоже универсал. Пробег тоже мунук оригинал дейт. 1.8 бензин VVTi деген мотор экен. Механика абалы жакшы, 420.000 сом, 508 954 054. Кара штампоонун темир дискада, колпактар кийилген. Чехолдун тоже чехол салып коюп тур. Абалы жакшы, приборный панель, торпедага тоже алькантара менен салып коюп тур. Дальше кеттик. Mazda Demio турат. Mazda Demio'ну деле бир обзор кылып коелучу. Колпактардан тагып коюп тур. Mazda Demio 2003 автомат, 1.3 объемдо, 370.000 сом, 508 26 27 04 менен. Темно-синий жок, жөн эле голубой Mazda Demio. Бул ачык экен. Багаж ачык болгондон кийин бул ачык болуп калат, карагыла. Бул жерде эмне келет? Полный комплект эмне экен? 4 тең айнектин электро көтөрүп түшүргүч, чехол только водительский деле бар экен, калгандары тканевый чехол. Автомат коробка. Арт жагы кандай болуп калды экен? Өзүнүн оригинал эмелери окшойт, поликтери, потолок таза. Жакшы. Багаж деле мунуку кенен эле окшойт, могу жерге 2 чоң чемодан деле батат экен. Нормальный. Кеттик. Багаж демекчи, бул жерде гольф тройканын үстүнө багаж басып тур го, Карагылачы, дөңгөлөктөрү келип калган окшойт. Коюлма дискада Папагай гольф тройка, 92-жылкы 1.8 моно, механика, абалы өтө жакшы дейт, без вложений. 330.000 сом, 708 64 18 34.
Тонировканын жарымына берип тур, дисканы жараштырып тур, резинкасы карага четкий кылып коюп тур. Honda'нын дискасы, бир жагы Volkswagen. Чехолдору жок. Өзүнүн тканевый отургуч менен, тетиги эмеси менен, торпедага накидкасы менен. Не турат? Volkswagen Polo дейт. Оригинал пробег менен 93-жылкы 1.8 моно, механика 5 ступка, 7-8-9 расход менен в отличном состоянии дейт. Электропакет без вложений, сел и поехал. 350 миң сом. 0,995-20-11-04. Торг бар дейт. Карап көрөсүздөр. Куюлма дискада өзүнүн кызыл экен, ачыкпы жокпу? Ачык экен. Механика, чехолдору жок, өзүнүн эмесинде, родной эмесинде, потолок тоже таза, приборный панель көрүп турасыңар. Кызык болсо, эки алды, айнектери көтөрүп жүргүч, электрик экен. Авторонакта бүгүн 6-күн болсо, эртең воскресенье дагы бул жерде болот окшойт. Кызыккандар карап көрөсүздөр. Капкара RX 300'дү карагылачы. Сатууга жакшы даярдаган окшойт. Lexus 300 RX 270 миң чакырым болуп атат. 2000-жылкы автомат, 3 литр газ дейт, 710 миң сом. 555-20-52-04 менен приборный торпедага накидканы штап койгон, литый дискасы менен чехолдун жакшысын салыптыр. Автомат коробка, жабык, арт жагы мындай зеркальный тонировкадан басыптыр. Жакшы. Анын жанында эле тоже самый эле капкара, темно-синий Audi A4. 2001-жылкы механика, 2 объемда 380 миң сурап тур. 555-20-52-04. Экөө бир адамдык окшойт. Бул деле ошол куюлма дискада чехолдун жакшысы буга деле салынган. Механикалуу Audi. Эми Audi'лерди билесиңер туугандар. Бекем болот. Дөңгөлөктөр кышкы экен бирок. Audi A4. Кеттик. Улантабыз. Бул Toyota Camry турат. Toyota Camry'nin деле бир көрсөтө кетели. Прибор накидка чыдап коюп туруп, приборго Alcantara материалынан Toyota Camry 2009-жылкы 166 миң бир нерсе болуп атат. Пробег 2,5 объемдо, автомат, идеальное состояние, кондиционер работает, $9500. Срочно возможен обмен дейт. 703-30-88-18. Штампован, коюлма дискада, квадратный номерде мухабойка коюлган. Бардыгы эле чехолдун жакшысын салып коюп тур, бирок автомат коробкада возможен обмен дейт. Карагыла туугандар. Өзүңөрдүн ой эмеңерди предлагать этип көргүлө. Кандай машина сунуштайсыңар же платасы барбы? Lexus RX-тен дагы бир отурат, жылтырап 300 дейт. 2003-жылкы 250 миң бир нерсе болуп атат. Пробег оригинал дейт. 3 объемдо, бензин плюс газ. Полная комплектация, кожаный салон, кондиционер. $12,300. 999-55-42-02. Куюлма дискада. Болду да, эке тартабыз азыр. Карап кала. Куюлма дискада полусфера тонировкасы менен. Өзүнүн өңү мен очкимде башкача көрүнөт экен. Очкини бирок чечип атсам, ичине серебристый эле машина экен. Кожаный салон айтор, полная комплектация, чехолду дагы салып коюптур кожаный салон үстүнө. Сонун карап көрөсүздөр. Mercedes-Benz 203. Так, пробег 418 миң болуп турат дейт. 2001-жылкы объем 2, обмен бар экен, 380 миң сом, 770. Канча? 65пи? 15, 88, 15 менен. Карап көрөсүздөр туугандар. Серебристый, серебристый лак көчүптүр бул. Штампованный обычный темир дискада. Төшөктөр салынган чехолго. 4 тең айнектер электро көтөрүчүргүч. Чыканак сөөгүч бар, механика, музыка ойноп атат. Печка, сечка полный иштейт окшойт. Мультируль экен. Обмен бар экен. Өзүңөрдүн ой пикириңерди, кандай машина предлагать этесиңер, чалып, жазып, кызыгып сурап көрөсүңөр туугандар. Чехолдор салынган, плюс мындай төшөкчөлөр дагы төшөлгөн. Багажник деле кенен эле экен, глубокий. Карап көрөсүздөр. Авторынакта бүгүн эртең эле ушул жерде болот окшойт. Авторынакта болот эртең эле. Ооба. Көрүп көрөсүздөр 5-секторда. Спеш Camry карагыла. 2005-жылкы объем 2.4 автомат коробкада 780 миң сурап аткан окшойт. 701 90 49 94. Тоже коюлма дискада. Кыргыздын орнаменттер менен оймочу эмеси менен чехол салган, автомат коробка. Эч кандай накидка жок панелде. Өзүнүн өңү серебристый экен, ооба. Серебристый.
Қарап көресіздер. Жолымызды улантабыз. Автомат коробкада Kia Morning деген ол же қандай болып қалады. Kia Morning 63 мың шақырым болып атады. 2016 жылғы объем 1, старт-стоп, бесключевой доступ, 6-7 расходымен дейді. Так, 560 мың сом сұрап атыптыр, 998, 21, 12, 15. Бұл мен ашкем чечкенде қандай өң болып қалады. Құйылма дискада, каратыш, объем 1. Авалы шындай екен, артқы тонировка болып қалыптыр. Аккордтың момындай кузовын біле білесіңер туғандар. Honda Accord 2004 жылғы 2.4 объемды автомат коробка 0500 34 51 52 580 мың сом. Бұл темно-синий екен, құйылма дискада екен туғандар, жарым полусфера тонировка, өзі негізі салон кожаный, Android монитор қойылған, жылы климат контроль, жоқ, кондиционер бар екен. Спойлерді арқамда қойып тұр. Қарағыла. Бұл Honda Accordтың 7-ші кузовы болып қалды, мен адашпасам, Моғын мерс болып қалды екен туғандар, дискалары өте соның екен. Өзіне жараштырып қойып тұр. Мерс ауыттыр айтып қойылач, бұл не диска моғы. Атынан моғы повторитель поворотника күскіде да бар екен. Алдынан бір өтіп қаралшы, Mercedes 210 да бұл, адашпасам тұра, Mercedes 210 E320 дейді. 320 дегені бұл 320 кузовты болып қалауы. Ошондай оқшайды. 2001 жылғы 290 мың оригинал пробегіменен 3.2 бензин, автомат, комплектация элеганс дейді, полный электропакет, электрозеркала, хорошее состояние, цвет вишня дейді. $12,200, 501, 52, 52, 95. Панельген акитканы ырғытқан, красканы берген, соның чехолдың ділі жақшысы салынған, 4-тен елді электропакет, мультироль, мафон бар, флешкан сайып қойып тұр, потолок тоже таза, соның жыттан қоп қойған. Жылайшылар қарап көрді, мырса оттыр. Сон, баяғы өзім айтқандай порядок менен кет албай атамда, зигзаг болып кет қол атамда. Көк, мөк, Nexia 2 құйылма дискада, чехолдан тағып қойған бұға ділі, видеорегистраторды қойған, 2011 жылғы, пробег оригиналы, 1.5 бензин, 8 клапан, простой мотор дейді. Так, механика 5 ступка, хорошее состояние, 260 мың сом, 551, 36, 87, 77 номердан байланышқа шығасыңар. Nexia сүйшілер лампаларын көріп тұрасыңар. Оғы линзонный лампа ол қалауы, анда ол қалады. Дискалары, қалпақ жоқ кен арқыларында, ошо бөлек-бөлек төйлі көрініп кетті өшкеге атак. Ал жақшы кен көріп тұрасыздар, Бағасы қандай дейсіңер, Nexia-ға? Toyota Camry от алып тұрады, ішінде AC отырады. Бұл жақ қандай екен? Темно-синий Toyota Camry. 2007 179 мыңнан ашқан оригинал пробег, 2.4 бензин, автомат коробка, авто без вложения, $9,000, 700 менен 05-05-92 номерына байланышқа шықсаңар болады екен. Полусфера тонировканы басқан, жүріп тұрады, кондиционер іштеп атады, ішіндегілері айнектер жабылған, значит, соны қарап көресіңдер туғандар. Lexus GS500 дейді. Жоқ, GS300. 2006 автомат, 3 объемды, тех в отличном состоянии, технически в отличном состоянии, 850 мың сом, 504, 18, 38, 58. На обмен дороже дейді. На обмен дороже, башқача ба штамп дискасы, құйылма диска екен, бесключевой доступ бар екен, полусфера тонировка, кузов вроде бы тазадай көрінеді, трещина жоқ әйнектерінде, лобовой ол жерінде ғана трещина бар екен. А так авалы жақсы екен. Чек-чеген дискалар менен матиз тұрады ғой, накидкаға, панельге накидка ырғытып қойған, өңі серебристый, матиз 2008 жылғы, коробкасы автомат дейді, 08 объемда, 270 мың сом, 704 44 58 05 номерына байланышқа шығасыздар. Авал жақсы екен, действительно без вложения ұқсайды. Автомат коробка, чехолдың жөнекейін салып қойған. Айтор ушул қызыққандар болса, бұл тарап матиздер қатарымен тізіліп тұрады. Матиздердің бұрыш екен ол жер. Механика коробкасы менен матизге барып көріп тұрған болсақ, мынаке
Matiz 2 2007 жылғы 08 объемды. Механика простой 185 000 сом 708 69 30 05 номерына. Синий Matiz. Авалы эми жанагы автоматка караганда бир аз төмөнрөөк. Тонировка жок, полный аквариум. Чехол деле жок экен. Ошол туугандар, Matiz'дерге көп деле токтолбойбуз. Hyundai Solaris 2011 жылғы автомат коробка 1.4 объемда 470 000 сом 707 26 26 61 номеріне. Капкара Solaris темир дискада калпактарды салып койгон. Чехолдон кийгизген автомат коробка. Анча-мунча мини мультируль, Android мониторду салыптыр. Сон карап көрөсүздөр. Honda Jazz серебристый. 200 000 ары болот арт пробег 2002 жылғы 1.3 учет Армения. Можно взять кейджи номер дейт за 50 000 сомов. 450 000 сом 556 12 04 04 номеріне байланышқа чыгасыңар. Армения номерунда 50 000 сомго кыргыз номер алса болот деп жазып коюптур. Темир диска, калпактар тагылган. Чехол жок, сиденье обычный, механика, леворуль, Jazz. Эки алды электро пакет экен. Арт жактары мындай. Тонировка жок. Карап көрөсүздөр. Jazz сүйүүчүлөр болсо. Анан бул жерде эшиктер ачык, мырс. Эси ичинде экен, кетелек. Карап көрөсүздөр, повторитель поворотника күскөдө да бар экен. Капоттон лак учуп кетиптир. Капотуна косметика по желанию кылбастыңар болуш керек. Литый дискада. Бул жөнүндө маалымат. Mercedes-Benz S-класс, год 2004, рестайлинг, объем 4, CDI дизель менен 700 000 сом. 705 03 00 91 номерына байланышка чыгасыңар. Бул Mercedes үчүн кожаный салон, комплектациясы монда, автомат коробка. Бүт эле иштейт окшойт. Полный вложение жок болуш керек машинага, Мына арт жакта деле эме. Эмне болду экен? Сиденьянын регулировкасы окшойт, Бул память сиденья, арткы сиденья да жылат экен, Ошонун потолокто көрүп турасыңар, люк бар экен. Люк бар. Мен буну 210 деп атсам, бул S-класс экен, туугандар, карап көрөсүздөр. Эмне деген берс турат, номерди ылдыйга каратып коюп туруп, противотуманкаларын, дерскийин коюп туруп, тюнинг бамперден тагып туруп, обвестерди круг берип туруп, диска деле канчанчы радиуста диск болуп калат, Түшүнбөй калдым буга 17 18 Mercedes 211 автомат коробкада 200 000 ары пробег болуп атат. 2003 жылкы 5 объемды AMG пакет без вложений $17 950 0707 72 12 72 номерына чаласыңар байланышка. Кожа салон, жарым тонировка, автомат коробка келтириптир. Жабалардан койгон. Бул любительдер үчүн артты көрүү камерасы бар экен. Мини резинадан спойлер чаптап коюптур. Прыжкасы кара, артка дагы мини спойлер. Повторитель поворотника күскөдө да бар экен. Бесключевой доступ окшойт. Mazda 6 серебристый өңдө, родной краска менен, родной пробег, 2 объемдо бензин, автомат коробка, абалы жакшы дейт, 495 000 сом, 705 12 15 65 номер, титановый диска менен. Чехолы жок, обычный тканевый отургучтары менен, автомат коробкада, центр замок. Ушул базардын кечке маалы келгенде обзор үчүн эң начар убакыт экен себептегенде көпчүлүгү машинасын чытап коюп эртеңки базарга келебиз деген ой максатта кетишкен. Базар уже жабылып атат, охрана деле кыдырып жүрөт, базар жабылып атат, чыккыла дегенсип. Мен болсо акырында уже калып калган машиналарды тартып коеюн деп турган жерим Toyota Prius. Абал жакшы экен, привозной окшойт. Гибрид номер бар экен, кыргыз учетто, титановый диска менен 2011 жылкы пробег оригинал, 1.8 гибрид дейт, автомат, расход 4,5 литр. Абал өтө жакшы дейт, $9800, 705 12 15 65 номерына. Так, 3D номерду баскан Subaru Outback Universal. Повторитель поворотника күскөдө бар, титановый диска менен, оригинал пробегте, 2.5 бензин, автомат коробка, 4 ВД деген сыяктуу окшойт.
Так, отличное состояние. Все, что есть в машине, все работает. Сел и поехал. Любая диагностика дейді. Прошу 675 мың сом. 0500 443 543 номерына. Қарап көресіздер. Outback. Бұлар да жақсы машина. Телефон қызып, күн ыстығынан. Ешқандай себепсіз эле телефон өчүп калып атат. Ошого жетишип анча-мынча машинаны жок дегенде тартып калайын деп атам. Туугандар, автомат коробкада кып-кызыл CR-V, Honda CR-V титановый диска менен 2002 жылкы 2002-2003 жылы деген автомат коробка 2 объемдо 10-2 расходу менен 4 ВД $8800 550 24 00 91 номерына байланышка чыксаңар болот. Кызыл экен. Өтө сон, что-то сезилип атат. Красканы жаңы бергенби, жемне. Ошондой сезилип атат туугандар. 99-ду жаап кетип атасызбы, Ага, антседе тартып коелу. Продаю дейт. ВАЗ 21099, объем 1,5 год. 99 501 47 89 65 номеру. 190 000 сом дейт. Торг болса керек, байке? Торг бар, титановый дискада өзүнүн өңү синий болуп калабы, Синий механика полиролдон берип тур байке. Тканевый чехол, жок, өзүнүн отургучу. Жакшы, эртең деле воскресенье бул жерде болот, буюрса. Самара. Келип көрсөңөр болот туугандар. Улантабыз. Subaru Legacy дейт. 2005 жылкы объем 2 автомат коробка, бензин 570 000 сом, 705 72 24 73 номерына чехолду салган. Сол жагында руль экен, автомат коробка, ачык эмес, титановый диска менен. Үчүнө косметика по желанию, а так жакшы экен. 2 выхлоп экен. Парктрониктер иштебей билбейм. Honda Fit капкара. Бул кандай болду экен? 207 миңден ашкан оригинал пробеги менен 2002 жылкы вариатор мотор менен без вложений, родной окрас 90% дейт. 550 000 сом, 550 номерына. Карагыла титановый диска менен өзүнүн кара обвестер коюп тур. Оң жакта руль, автомат коробка, ручник көтөрүлүп турат, чехол жок, өзүнүн тканевый отургучтары менен. Ошол Honda Fit сүйүүчүлөрү. Fittин баасы ушундай. Ал жакта бир BMW турат, ошол BMW-ни тартып туруп, андан кийин балким жыйынтыктайбыз. Бирок 210-дага чейин бир тартып кетебиз. Повторитель поворотунга күчкүдө бар. Титановый диска менен $8900 дейт. 210 2000 жылкы 4-3 объемдо, абалы өтө жакшы. Tiptronic 707 69 60 69. Кожа салон, Tiptronic чехолдор сонун, аквариум, тонировка жок. Синий, ооба, көкмөн. Мен ачким улам эле ылдыга каратып башкача кылып карап атам, себептегенде мен ачким бүт өңдү мындай бир күрөң сыяктуу кылып көрсөтөт да, ошондой ачки. BMW-лер деле көбөйүп кетти, карагылачы, могу BMW-ни. Alpina'га окшош экен, бирок Alpina эмес окшойт, бул дискасында Alpina деп турат. Обвестери турат, мордасы бир аз мындай чүттүрдө, решеткасын жаап тур. Переделка, не переделка, бамперде могу хромду да көрдүңөр. Так, бул эмне болду экен? Срочно деп койтур. BMW E32. Оригинал, все работает как часы дейт. 87 жылкы механика 5 ступка, 15-20 расход менен 4-6 объемдо, М62 мотордо дейт. Чип блок мост. Обмен с доплатой в мою сторону дейт. Ага. Анча дейт? 11 000 ақш доллары 0782 60 73 номеріне. Бұл машинага доплата кылып, өзүңөрдүн машинаңарды предлагать этип обмен кылсаңар болот экен. Кожа салон полностью. Айнектерин көтөрүп жүргөн электрик менен, дискасы бирок жакшы экен, обвестерди кылган. Арт жак деле эмес менен тюнингоны, фаралары жакшы экен, абал фараларга тонировка баскан окшойт. Шыгылып жакшы бир карап, мындай под проект кылып жасаган машина окшойт. Ачык эмес, ачык эмес. Карап көрөсүздөр туугандар. Мына ошол жерден Рио моторуна болгон обзорду бүтүрөбүз. Барыңыздарга ассаламу алейкум. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө.